Саламатсыздарбы, урматтуу коллегалар. Кахоттан иштеген жолдорун көрсөтөлү, түзгөндү көрсөттүк тест. Бул жерде тестти удалить эткенде, анан тестти ойнотконду көрсөтөйүн. Удалить этиш үчүн атайын жөн эле даярдап койгон болчу удалить этүүгө. Мынабу настройканын кнопкасын басабыз дагы. Delete кахот дейбиз. Окей дейбиз. Тест. Ашыкча тест удалить этилет. Ашыкча тест бар. Биз адашып түзүп алган тесттерибизди ашыкча кылбастан өзүбүздөн удалить этип койсок болот. Андан сырткары негизги бет болсо үстүдөгү поиск кнопкасын басып тестти издеп каалаган тестти айта турган болсок, Айтматов боюнча тесттерди чыгарып берди. Айтматовдун аты коюлган жердин баардык тесттерин чыгарып берет. Тесттин аты болбосо дагы, ошо тесттин ичинде Айтматовдун жөнүндө суроо болсо, ошо суроолордон бүт чыгарып берет. Эми ойнотуунун жолдорун карайлы. Ойнотуу үчүн сырттан бирөөнүн тестин ойнотуганды көрсөттүк. Эми өзүбүздүн тестти ойнотойлу. Кахотко киребиз. Өзүбүздүн кахот списоктарыбызды бул жерден ойнолчу теманы тандайбыз жана ошондой эле play'ди басабыз. Play'де 3 түрлүү оюн бар. Биринчиси практика. Бул компьютердагы адамда боттор менен гана ойнойсуз. Окей, го десеңиз, мына сиз да кошуласыз 5-чи болуп, боттор менен бирге ойнойсуз. Экинчиси challenge. Challenge'де сиз группаларга бөлүп бересиз, алар ошол убакта тапшырышат. Убакыт коюп коесуз, мына бул жерде турат. Февралдын 2-си 5-тен 6-га чейин. 5 саат 5-те башталды деген. Create'ти басабыз, мына. Бул атайын пин код берилет. Пин кодду класска бөлүнөсүз, WhatsApp'тан бөлөсүз. Группаларга бөлүп туруп тестке кирип тапшыргыла десеңиз, тестке киришет, тапшырышат. Доонду басасыз, өзүңүз дагы кошулуп тапшырсаңыз болот. Сразу бул жерден списоктор чыгат. Киргендер, канчасы кирген болсо. Start and playing басайлы, мына оюн башталды. Суппит десеңиз, сиз өзүңүз да кошуласыз. Мына сизден сырткары калган адамдар кошулат. 11 суроо, 1 оюнчу деп турат азыр. Азыр эми ойнойбуз, бул жагын ойноп туруп, ойноп бүткөндөн кийин жыйынтык чыгат. 3-чү жолу бул Host Life. Host Life бул стандарттык оюн. Атайын бардыгына даярдалганы. Түз узактык эмес, аралыктан эмес. Түз ошол жерде сразу аткарган ойын болуп эсептелет. Классикалык түрү жана тайм-аут, убакытка каралып туруу. Классикалык түрүн тандайбыз. Классикалык түрү бизге эң удобный болуп эсептелет. Бул жагы уже бардыгы окшош билесиздер. Пин кодду жазат, окуучулар кирише берет, аттарын жазып, стартты басат. Бул телефондо чыкканды смарт ТВга же компьютерге улап койсоңуздар, ол жактан экрандан көрүнүп, дальше оюнду улай бересиздер. Телефондун экраны элдерге көрсөткөнгө кыйыныраак болуп калат, экранга чыгарып алсаңыз ийгилүү болот. Ушул жол менен оюн бүтөт. Ойнотуу, тестти жүргүзүү. Эми жыйынтык чыгарайлы. Мына, жыйынтык чыгарганда бул жерде чыгат спискте. Кайсы тестти канча адам тапшырды. Мисалы, мына менде бүгүнкү тапшырууларда информатикадан 12 адам тапшырыптыр, PowerPoint боюнча 9 класстардан 15 адам тапшырыптыр. Дагы башкалары. Так, мына 15 адамды чыгарсак, мисалы, биринчисинде кимдер чыгыптыр? ВВ, Время, Төрт, Аяз, Элиза, репортту бассаңыз, бүт ойногондордун ачып турат. Ранерис, Гражданка Земли, анан кийин компьютердеги вариантта печатка айдазап чыгарсак болот. Аны кийинки сабакта көрсөтүп беребиз. Ойнотконду үйрөндүк. Кантип удалить эткендерди үйрөндүк. Түзүштү билебиз.
сабактарыңыздарды көрктүү жакшы кылып өткөзүп алыңыздар. Көңүл бурганыңыздарга рахмат.